Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн математика сабагы. Бүгүнкү өтө турган тема бардык амалдарга карата текстүү маселелерди жана теңдемелерди чыгаруу бөлүмүнөн текстүү маселелерди чыгарабыз. Балдар, бүгүнкү сабакта татаал теңдемелерди чыгаруу боюнча маалымат аласыңар. Аны башкаларга айтып түшүндүрө аласыңар. Берилген теңдемелерди чыгарасыңар, чыгарыштарды салыштырып талдайсыңар. Үлүшкө, ченбирдикке карата маселелерди чыгарасыңар жана жооптору менен салыштырасыңар. Үй тапшырмасын аткарууда өз алдынчалыгыңар, жоопкерчилигиңер, сабакта чыгарылган теңдемелерди дагы бир карап чыгуудан теңдеме түшүнүүгө, аны чыгаруу алгоритми жөнүндөгү түшүнүүңөр тереңдейт. Маалыматтык каражаттарды пайдалануудан байланышыңар тереңдейт. Тапшырманын жообун тартып жөнөтүүдөн колдоно алуу жөндөмүңөр калыптанат. Бир миң 53 тапшырма. Теңдеменин чыгарылышын байка. Анда бирден ашык амал берилген. Мүмкүн болгон амалдарды аткарып алуу керек. 20 кошулган 5 көбөйтүү А барабар 20 кошуу 15 деген татаал теңдеме берилди. Мүмкүн болгон амалдарды аткарып алуу керек дегенге таянып, биз барабардыктын оң жагындагы 20 кошуу 15-ти аткарып алабыз. 20 кошуу 5 көбөйтүлгөн А барабар 35-ке. Эми 20 санын барабардын сол жагынан оң жагына алып өтөбүз. Анда 5 көбөйтүлгөн А барабар 35 кемитүү 20. Амалды аткаргандан кийин 5 көбөйтүү А барабар 15-ке. Эми көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү 15-ке барабар. Көбөйтүүчүлөрдүн бирөө белгисиз. Эрежени пайдаланабыз. Белгисиз көбөйтүүчүнү табыш үчүн көбөйтүндүнү белгилүү көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Демек А барабар 15 бөлүнгөн 5. Эми А барабар 3-кө. Демек бул 3 биздин теңдеменин тамыры деп аталат. Эми балдар, теңдеменин чын эле тамыр 3 экендигин билүү үчүн аны сөзсүз түрдө текшеребиз. Текшерген учурда А барабар 3, башкача айтканда 3 маанини Анын ордуна коебуз. 20 кошуу 5 көбөйтүлгөн 3 барабар 20 кошуу 15. Эми барабардын оң жана сол жактарындагы маанилерин өз-өзүнчө эсептейли. 20 кошуу 5 бул барабар 35. Демек биз оң жактагы 20 кошуу 15-ти кошуп 35 деп жазып алдык. Ал эми сол жагындагы 5 көбөйтүлгөн 3-тү 15 деп көбөйтүндүсүн жазып алдык. Демек 20-га 15-ти кошсок 35, чындыгында эле 35 саны 35 санына барабар. Демек А белгисиз саныбыз, демек 3-тү алат, же болбосо 3 саны белгисизди канааттандырат деп айтабыз. Окуу китебиңерден 1054 тапшырманы карагыла. Мында теңдемелер берилген. Демек шарты эмне дейт? Теңдемени толук түшүндүрүү менен чыгаргыла. Келгиле балдар, биринчи теңдемени чогуу чыгарып көрөлү. 3 көбөйтүү x кемитилген 12 барабар 96-га. Бизде белгисиз 3 көбөйтүү x болуп калды. Демек кемүүчү белгисиз. Кемүүчүнү барабардын сол жагына жазабыз дагы, оң жагына 12-ни алып өтөбүз. Демек 3 көбөйтүү x барабар 96 кошулган 12. Амалды аткарабыз. 3 көбөйтүлгөн x барабар 108-ке. Эми көбөйтүүчүлөрдүн бирөө белгисиз, көбөйтүндү белгилүү. Биз эрежеге таянып, белгисиз көбөйтүүчүнү табуу үчүн көбөйтүндүнү белгилүү көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Демек x барабар 108 бөлүнгөн 3. X барабар 36-га. Белгисиз
көбөйтүүчүбүз демек 36-га барабар экен. Эми кайрадан текшерип көрөлү. Теңдемедеги x'in ордуна 36 санын коебуз. 3 көбөйтүлгөн 36 кемити 12 барабар 96. Барабардыктын сол жагындагы амалдарды аткарабыз. 3'тü 36'га бөлсөк 108, андан 12'ni алабыз. Демек, барабардын оң жактагы 96 өз жазылат. 108'den 12'ni алсак 96, барабар 96'га. Чындыгында эле, демек, барабардык аткарылды. Теңдемебиздеги белгисиз 36 санын алат экен. Же болбосо канааттандырат деп айтабыз. Эми калган теңдемелерди чыгарып көрсөңөр. Балдар, чыгарып бүтсөңөр, анда жоопторду салыштыралы. X барабар 5-ге, S барабар 21-ге, A барабар 12-ге. Демек, менде бул теңдемелердин тамырлары мына ушул сандарга барабар болду. А силердечи? Менимче, бирдей эле таптык го деп ойлойм, ушул сандарга барабар. 1055 маселе. Мен маселенин шартын окуп берем, көңүл коюп уккула. Жаңы салынган клубка 1000 отургуч алып келишти да, теңин ар бир катарга 50 отургучтан коюшту. Калганын ошончо катарга 40тан коюп чыгышты. Отургучтардын баары коюлдубу? Же ашып калдыбы? Ашып калса, канчасы ашты? Эгерде түшүнүктүү болсо силерге маселенин шартында кыскача белгилөө жүргүзөлү. Канча отургуч алып келди эле? Алып келди 1000 отургуч. Анын теңин ар бир катарга 50дөн коюшкан. Калганын ошончо катарга 40тан коюшту. Клубка канчасы коюлду? Ашканы канча отургуч деп кыскача белгилөө жүргүздүк. Эми чыгаралы. 1000 отургучту тең 2-ге бөлүшкөн. Демек, 500 отургучтан. 500 отургучту 50дөн ар бир катарга койду дейт. Демек, 500'ды 50'ге бөлсөк 10. 10 катарга коюлуптур. Эми 10 катарга 40тан кайрадан дагы отургучтар коюлган. Демек, ал 400 отургуч экен. 500 отургуч жана 400 отургучту кошсок, анда 900 отургуч келип чыкты. Бизде баардык отургучтар 1000 болчу, андан коюлган 900 отургучту алып салсак, 100 отургуч артып калыптыр. Жообу 100 отургуч. 1156 маселе. Тегеректин аянты 13 см квадрат болсо, квадраттын аянты андан канчага чоң? Демек, бул суроого жооп бериш үчүн мына ушул окуу китебиңердеги тартылган сүрөткө көңүл бөлүп карагыла. Айлананын радиусу 2 см барабар болгондуктан, квадраттын жагын билүү үчүн аны квадраттын жагына чейин сол жакка улантып чийип алалы. Квадраттын жагы 4 см барабар. Же радиусту 2 эселесек да болот. Квадраттын аянтын табыш үчүн узунун туурасына же болбосо жактары барабар болгон А жагына көбөйтүп алуу жетиштүү. 4'тү 4-кө көбөйтсөк 16 см квадрат. Демек, биз квадраттын аянтын таптык 16 см квадрат. Ал эми тегеректин аянты 13 см квадрат. Алардын айырмасын карап көрөлү. Демек, 16 кемити 13 бул 3 см квадрат. Демек, квадраттын аянты тегеректин аянтына караганда 3 см квадратка чоң экен. Жообу
3 сантиметр квадрат. 1057 тапшырмада берилген мисалдар менен таанышабыз. Кана эмесе балдар, жакшылап карап көрдүңөрбү? Чейин-бирдикке карата мисалдар берилиптир. Келгиле, биринчини чогуу аткарып көрөлү. 11 метр 88 сантиметрди 36-га бөлгүлө дептир. Биз 11 метр 88 сантиметрди 36-га бөлө алабызбы? Жок, бөлө албайбыз. Ошол себептен биз чейин-бирдиктерден метрди сантиметрге айландырабыз. 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал эми 11 метрдечи? Ал үчүн 11-ди 100-гө көбөйтсөк 1100 келип чыкты. 1100-гө дагы 88 сантиметр бар болгондуктан аны кошсок 1188 сантиметр келип чыкты. Эми 1188 сантиметрди 36-га бөлө алабыз. Бөлсөк 33 сантиметрден тийди. Ошондой эле кийинки мисалды да карап көрөлү. 52 сом 48 тыйын бөлүнгөн 64. 52 сом 48 тыйынды 64-кө бөлө алабызбы? Жок, мында деле 1 сомду 100 тыйын болгондуктан 52 сомду тыйынга айландырабыз. 52-ни 100-гө көбөйтсөк 5200. Демек 5200-гө дагы 48 тыйынды кошобуз. 5248 тыйын болду. 5248 тыйынды 64-кө бөлсөк 82 тыйындан болот экен. Эми балдар, калган экөөнү өз алдыңарча чыгарып көргүлө. Кана эмесе, чыгарып көрсөңөр, жооптор менен салыштыралы. Силерде да 12 километр 624 метр 13 саат келип чыктыбы? Азаматсыңар. Эми балдар, үй тапшырмасын алалы. 1058 теңдемелерди чыгарасыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта мындай теңдемелер чыгардык. Теңдемелердин чыгарылыштарын дагы бир жолу карап чыккыла. Андан кийин үй тапшырмасын аткаргыла. Демек, теңдеменин чыгарылышын сүрөткө тартып, мугалимиңерге жөнөткүлө.